үй бүлөлүк зомбулукка айыпталган 15 кишиге электрондук билерик тагылды. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу иштердин алкагында электрондук мониторинг механизми алгачкы жолу колдонула баштады. Бул тууралуу юстиция министри Аязбаетов билдирди. Маалыматта айтылгандай, ушул жылдын январь айында коргоо ордерлери биринчи жолу электрондук билериктерди жана мобилдик көзөмөлдү колдонуу менен күчөтүлгөн форматта ишке ашырыла баштады. Бул механизм аркылуу көзөмөлдөөнү жана эпил аркылуу инсанды милдеттүү түрдө дайыма идентификациялоону камтыйт. Пилоттук режимде Октябрь районунда коргоо ордери берилген алгачкы 15 чаран электрондук мониторингге алынды. Бул чараны колдонуу мөөнөтү 20 күндөн 3 айга чейинки убакытты түзөт. Өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен келерки жумадан баштап электрондук мониторинг баштапкы убактылуу коргоо ордерлеринде да колдонула баштайт. Келечекте бул тажрыйбаны Бишкектин башка райондоруна, андан соң Кыргызстандын бүткүл аймагына жайылтуу пландаштырылууда, деп жазды министр. Министр белгилегендей, бул механизм Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, жогорку сот, ошондой эле юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти менен биргеликте ишке ашырылууда. Белгилей кетсек, электрондук мониторинг механизмин киргизүү аркылуу коргоо ордерлерин күчөтүү жөнүндө мыйзам бюрократиядан арылуунун алкагында иштелип чыгып, президент тарабынан 2025 жылдын октябрь айында кол коюлган. Чүй облусунда өз энесин кыйноого алган шектүү кармалды. 2026 жылдын 3 январында Сокулук Рибге 1958 жылы туулган ушул аттуу жаран арыз менен кайрылып, 1978 жылы туулган Ша аттуу уулуна чара көрүүнү суранган. Арыз ээси уулу мас абалында болуп, ага карата системалуу түрдө физикалык жана психологиялык зомбулук көрсөтүп келгенин билдирген. Бул тууралуу Чүй ОИБдин басма сөз кызматы билдирди. Бул факт мыйзам чегинде катталып, жабырлануучунун ден соолугуна келтирилген зыяндын ордугун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Эксперттик корутундуга ылайык, жаран Шылге ден соолугуна жеңил залал келтирилип, кыска мөөнөттүү ден соолуктун бузулушуна алып келген. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын 138 беренесинде кыйноо каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын 96 беренесинин тартибинде шектүү катары 1978 жылы туулган Ша аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда кылмыш ишин ар тараптуу жана объективдүү иликтөөгө багытталган зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тергөө иштери улантылууда. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы үй бүлөлүк зомбулуктун бардык фактылары катуу көзөмөлдө экенин жана укуктук баа берилбей калбай турганын эскертет. Үй бүлөдө физикалык жана психологиялык зомбулук көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик каралган. Милиция жарандарды мындай фактыларды жашырбоого жана өз убагында укук коргоо органдарына кайрылууга чакырат. Ар бир кайрылуу милдеттүү түрдө катталып, кароодон өткөрүлөт. Эсиңиздерде болсун. Жазанын сөзсүз колдонулушу коомдогу коопсуздуктун негизи. Бишкекте кампадан чыккан өрт бир адамдын өмүрүн алды. Бишкек шаарында кампадан өрт чыгып, бир адам каза болду. Бул тууралуу ÖКМдүн Бишкек шаардык башкармалыгынан билдиришти. Өрт Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан Бишкек эркен экономикалык аймагындагы кампадан чыккан. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 күжүрмөн эсеп жана штаб тартылып, саат 5:58 толук өчүрүлгөн. Алдын ала маалыматка ылайык, өрттүн аянты болжол менен 900 чарчы метрди түзгөн. Тилекке каршы өрт кырсыгынан бир чет элдик жаран каза болгон. Өзгөндө каза болгон ымыркай боюнча экспертиза дайындалды. Өзгөндө каза болгон ымыркай боюнча экспертиза дайындалганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 2026 жылдын 21 январь күнү Өзгөн Рибге аймактык ооруканадан 2025 жылы туулган ымыркай аталган бөлүмдө кан аздыгынан улам каза болуп калгандыгын билдирген. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Аны жүрүшүндө күбөлөр суралып, каза болгон ымыркайдын өлүмүнүн келип чыгуусун аныктоо максатында тийиштүү экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети зордуктоо жалаасы менен акча талап кылгандарды кармаганын билдирди. 17 январь күнү Бишкекте ТТА аттуу келин менен Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын райондук ички иштер башкармалыгы участкалык милиционери аттуу жаранды 350 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланды. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, ички иштер министрлигинин ички иштер министрлиги ички иликтөө кызматы менен чогуу жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кармалып, камакка алынганын атайын кызмат 21 январда маалымдады. Маалыматка ылайык, кармалган жарандар алдын ала сүйлөшүп алып, аттуу жаранга карата КАКны зордуктаган деген айып тагуу шылтоосу менен
опузалап, 350 миң сом акча талап кылышкан. Ленин райондук соту кармалган жарандарды укмунун тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Акыркы жылдары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан милиция кызматкерлери коррупцияга, кыйноого, зомбулукка, опузалап акча талап кылууга айыпталып, кармалган учурлар арбын. Айрымдары пара талап кылып, аны алып жаткан жеринен кармалса, кээ бир коррупцияга шектелген милиционерлер иш учурунда жалпы жыйында кармалып камакка алынган. Окумуштуу жана адабият таануучу Омур Сооронов дүйнөдөн кайтты. 20 январда 86 жаш кураганда ири окумуштуу адабият таануучу, сынчы, акын Омур Сооронов Соорон Сопуп дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу 21 январда Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту кабарлап, анын туугандарына жана жакындарына көңүл айтты. Омур Сооронов Базар Коргон районунун Көлөгөн айылында туулган. Эмгек жолун 1958 жылы Базар Коргон басмаканасында арип терүүчү болуп иштөө менен баштаган. 1959-1962 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөп, 1967 жылы Жалал-Абадтагы Пушкин атындагы окуу жайына окутуучу болуп жөнөтүлгөн. 1969-1979 жылдары жана 1981 жылдан тартып Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунда кенже илимий кызматкер болуп эмгектенген. 1979-1981 жылдары Кыргызстан басмасынын көркөм оригинал адабият бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1992-1995 жылдары Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин улуу окутуучусу жана Илимдер академиясынын улук илимий кызматкери болуп иштеген. Соороновдун ырлары 1954 жылдан тартып басма сөз беттеринде жарыялана баштаган. Алгачкы поэтикалык жыйнагы Толурумдун зыйнаты 1971 жылы жарык көргөн. 6 поэтикалык жыйнактын, 2 монографиянын, адабий сын макалалар жыйнагынын автору. 1980 жылдан бери жазуучулар союзунун мүчөсү. Омур Сооронов кыргыз адабият таануу илиминин жана архив таануунун өнүгүшүнө зор салым кошкон. Ал 180ден ашуун басма илимий эмгектен, анын ичинде 16 монографиянын автору. Окумуштуу көркөм сында айрыкча адабият таануу илиминде көп эмгектенген. Унутта калган акын, жазуучулардын, тарыхчылардын, искусство адамдарынын чыгармаларын, эмгектерин иликтеп араб, латын ариптеринен азыркы кыргыз тамгасына көчүрүп жарыялаган. Сайф ад-Дин ибн Дамулла Шах Аббас Аксы кентинин кылымдын аягында жазылган Мажму ат-Таварих тарыхтардын жыйнагы. 1855 жылы Кудаяр хан жаздырган Насабынама китебин, Молдо Нияздын санат дигарастар, Молдо Кылычтын казалдар, Молдо Багыштын абак тептери, Молдо Аширдин Азирети Эшен Перебис, Белек Солтоноевдин кыргыз тарыхы, Касым Тыныстановдун Капастан чыккан ырлар, Магзунинин Фергана хандарынын тарыхы, Актан Тыныбек уулунун Актан, Мукайлыбаевдин жарыяланбаган чыгармалар, Тоголок Молдонун Манас кол жазмасын жана башкаларды китеп кылып басмадан чыгарган. 2 томдук Кыргыз совет адабиятынын тарыхы 1987-1990, 7 томдук Кыргыз адабиятынын тарыхы 2004-2005, 2 томдук Кыргыз адабият таануу илими жана сыны 2005, 1988 жылы Москвадан чыккан антология педагогической мысли киргизской сыр деген фундаменталдуу эмгектердин негизги авторлорунан болуп саналат. Өтөгөн эмгектери үчүн эл агартуунун мыктысы намына жана илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыкка татыган. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын алган. 2017 жылы Манас орденинин даражасы менен сыйланган.